Үсөн Сарыбаев. Алыстап кеткен шоолалар. Аңгеме. Анын жалгыз гана үмүтү, жол караганы анар эле. Өмүрдүн шам чырагы окшоп эч эсинен чыкпайт. Дайыма жанында бирге жүргөнсүйт. Кайда болду экен эми ал? 1 жылдан бери көрүнөт элек. Бирок да өзүнө белгилүү болгон бир туюк санаа Эрмекти дайыма өкүнтүп, көңүлүн оорута турган. Анткени ал жаңылган эле. Жаңылганда да кандай дейсиң? А дегенде бардыгы ойдогудай болчу. Өзү 3-курсту аяктагандан кийин Анараны айылдан алып келип медицина окуу жайына тапшырткан. Ал өткөн, жатаканада беришкен. Кандай жыргалдуу күндөр башталган анда. Күн сайын ага баруудан Эрмек такыр жадачу эмес. Демейки кештер эч бир өзүнө окшошпой, сабактан чыгары менен көлөкө түшкөн жолдо баратып, мына Анарада ушерде, жолугам ага азыр, деп ойлонгондо кубангандан Эрмектин көзүнө бардык нерселер өтө кооз көрүнчү. Мурун ар бир күндүн өтмөгү оору болуп, качан айылга барып, качан Анарага жолугам деп майрам же каникулду зарыгы күтүп жүрчү. Анарада аны анчалык зарыгып күтөр эле. Башынан бирге өсүп калганга Эрмек анын таянган тоосундай көрүнүп калган экен, ал келгенде айтарга сөз таба албай телегейин тегиз сезчү. Эрмек бар үчүн ал шаардын азырынча бөтөн чоочун экенин сезбеди. Ошол жылы жазда Демейдегиден эрте келип, анын алгачкы жааны да биринин артынан бири болуп өттү. Күн күнгө улашып жатты. Бирок мына ушул арада Эрмек негедир Анарага бир жумадан ашык келе албай калды. Эмне болду? Анара көңүлү чыдабай кабатыр болду. Ооруп калдыбы? Жок, ал ооруп калган эмес эле. Бир күнү Анара жолдош кызын автовокзалдан үйүнө узатып коюп жатаканага келе жаткан. Күүгүм кирип калган. Бул күнү түштөн кийин аба ырайы да башкача болду. Чаңкайган асманды заматта туман каптады да, кайдандыр шамал чыга калып, топурактуу жолдорду сыдыра шыпырып, дарак баштары шуудурап турду. Адамдар күндөгүдөй көп эмес, тигинде мындан жалгыздап шашкалактап басууда. Ушунданбы жүрөгү алдагандай жалгызсырап ээлигип, бирде үй, бирде Эрмек эсине түшүп тезирээк эле жатаканага жеткиси келет. Бакка киргенде айлана тынчып, жым боло түштү. Көңүлү да жай алып, бетин арчып, жоолугун оңдоп салынды. Басып баратып ээндиктен чочулагандай, эки жагын улам каранып коет. Ал жерден өттү. Эми жатаканага кетчү жолго бурула берерде, ары далдоодо отургучта отургандарды кокустан карай калбаспы. Көзү умачтай ачылып, дагы бир карап жиберди. Көз эч качан алдабайт. Ал жерде кадимки ак плашчан Эрмек бир кыз менен кучакташып отурган эле. Кыз ага өбөк сала, ийнине колун артып эркелегендей, анда-мында бир өөп коет. Анара шарт бурулду. Далдоого киргенче жөн басып барды да, анан жолго чыкканда ызага чыдабай чуркап жөнөдү. Көзүнө бул жер бүгүнкүдөй чоочун, бөлөк болуп көрүнгөн эместир. Жатаканага жетери менен бөлмөсүнүн колу калтылдап жатып зорго ачты да, жарыкты күйгүзбөстөн керебетине жыгылды. Бул түнү ал уктаган жок. Бирде ыйлап, бирде сооронуп. Жалгыз бөлмөдө айла таппай, таң атмагы тозок болуп, көңүлүндө кайдасың менин өмүрлүк жубайым? Кайдасың, эч качан алдабас түбөлүктүү кымбат адамым деп ичинен буулуга кыйкырып жатты. Таң атканча жаан шатырап жаап жаткан эле. Аздан кийин ак жаанга айланып, шамалда алыстап барып жоголгондой, шаар ичи тынчып калгансыды. Кайра эле айлана күндөгүсүндөй көзгө көнүк көрүнүп калды. Бирок жалгыз калган Анара үчүн бул эми бөтөн жер болчу. Кызыл Кыяга которулуп, документтерин даярдап жолго чыгарда Эрмекти дагы бир жолу элестетип көрдү. Жок, эч качан. Эгер бул жарык дүйнөдө чын эле ага бир көрүнбөй, бир жолукпай көз өтүп кетсе, Анара үчүн бакыт деген ошол. Анда да жаз эле. Күн жайылып тийип келгенде, энтеңдеген экөө үйдөн чыгып, Мойнокту көздөй жөнөштү. Ал жерге бат эле чыга да келишти. Мойноктун аркы бети түзөңгө чейин баш аягы бирдей ысыган уңкул-чуңкул күнгөйбет. Эң биринчи жашыл чөп, эң биринчи байчечекей ушерге чыга турган. Бул жолу да байчечекейлер тим эле жайнап чыккан экен. Түбүнөн чөптөр эми кылтыйып, чачырап жаткан таштар тыптынч.
Күнгө boyun sozgon түп-түп жаңы шыралжындар. Мейримдүү жылуу жерди басышкан ал экөө бай-чечекей терип бирде жогору, бирде ылдый жүгүрүп жүрүшүп, ылдый этекке түшүп кетишти. Бир маалда бешим оогондо гана шалдырап чарчашкан алар түзөңдүн ары жагынан чыгышты. Жетелешип алышкан. Кээде токтой калышып, бири-биринин кийимин күбүшөт. А беттерин байкашкан жок. Чаң бойдон келатышты. Мына күнгөйгө бет алышып, мойнокко да жакындап калышты. Ушундан бир нече жаш кичүү болсо да, чыйрак өскөн Анара өзүнүн жыгылгандай болуп чарчаганын билдирбейт. Ошондогусу азырда даана элестейт. Жашыл жоолугун ээктей салынып, бети боз топурак, бирок баары бир туптунук, күрүчтөй тиштери теп-тегиз. Эң тааныш, эң жакын жылуу деми уруп, бир жак капталды ныгыра басып, колду бекем кармап алган. Асман болсо туптунук, кечки булуттар бир четке сүрүлүп, тоо баштарында тынч, кооз болуп жыйылып турушкан эле. Ошол күн Эрмектин өмүр бою эсинде калды. Бул күз адегенде эле түнөрүп, жаан-чачын үзүлгөн жок. Дүйнөнүн башка жагынан бөлүп салгансып, тоо артын жылчыксыз кара бозомук туман каптап. Мына ушунда иште болсун, көчөдө болсун, жалтырап сууланган көчөнү карап, Эрмек түгөйүн сызыла эстеп жүрдү. Ал үйүнө бир да жолу келбеди. Эгер ал көрүнсө, эгер ал жолукса, Эрмекти кечирер беле. Чиркен, чын эле кечирсе эмне? Кыш аяктап, бир кылка ачык күндөр башталганда, Эрмек Кызыл Каяга артынан издеп барды. Бирок тапкан жок. Бүтөр жыл болгондуктан ал кайдадыр практикага кеткен экен. Жиберген каттарга да жооп болбоду. Жаз да келди. Чет-четинен муздан бошонгон Кара дарыя көкмөк шагыл таштуу түзөң үстүндө жалтырап агарып, күрпүлдөп агып жатты. Дарыя бойлогон кыштак да жараша суналып, тунарган тумшукту айланып учу көрүнбөйт. Маңдайкы күнгөй беттер сараттан чакырып, жаздын алгачкы күндөрүндө эле жылуу илеп ура баштаган. Анын этеги жымжырт, чалкалап барып ылдыйкы мунарыкка кирип жок болот. Мына ушул арада күтпөгөн жерде бир анык кабар Эрмекке келип жетти. Жакынкы күндөрдө Анара Лейлек тарапка турмушка чыккан жатыптыр. Демек ушундай болмок экен да. Эч ишене албай, туш тарап муздак караңгылап, кантерин билбеген Эрмек ушунда бир гана нерсени ачык сезди. Ата-энесиз, жакын туугандары жок Эрмектин бар таянычы, эч туткан тиреги Анара гана эле. Эми ал Лейлекте калган жаткан турбайбы? Лейлек Анара жашап, Анара түбөлүккө калып кала турган жер. Эрмек үчүн ал тарап кыялдагыдай кол жеткис болуп, агарып шоолаланат. Укмуштуу кубаныч ошол жакта гана болуп жаткансыйт. Өмүр ушул экен го. Адамды мас кылган укмуштуу бакыт ак шоола болуп, акыл эсти жыйдырбай бир каптап келип, кайра алыстап кетпедиби? Күн сайын, саат сайын Эрмектен алыстаган ал шоолалар эми кайрылып кайра келбес. Мындан кийин Эрмекке бул жерде калуунун эч бир кажаты жок болуп калды. Кетерине саналуу гана күндөр калганда, ал баягы Анара экөөнүн мойногуна барды. Мойнок ээн, андан ары узун жол жатат. Чөптөр бой салып, жымжырт созолонуп турушуптур. Бардыгы ошондогудай. Каптал айланып кеткен жалгыз аяк жол да күнгө агарып тынч. Ошол күнү Анаранын ошондогусу кайрадан көзгө даана тартылды. Алидан наристе, эч нерседен бейгапар Анара кубана гүлдөн гүлгө чуркап, кээде Эрмекти жарк деп бир карап коюута. Тигине, анын топуракка түшкөн тыпыйган издери али жаткансыйт. Тизесин кучактап отурган Эрмек андан аркы элестерге чыдай албай, өксүп баш чайкады. Көзүнөн аккан жаш жаагы ылдый куюлуп, ошо боюнча токтогон жок. Эртеси эртең менен жаан жаап басылды. Карагулжадан өтүп кеткенден кийин да ал өткүн тоо борулуп агарып чайып алып көпкө турду. Кайра эле батыш жактан кыраң артынан булуттар жукарып, асмандын чети ачылып келатты. Бул күнү Эрмек көчөгө чыккан эле. Бир кылка бозоргон тегиз асман, жылтылдап сууланган көчө айрыкча кооз көрүнөт. Ошону менен кошо кандайдыр кусалык экчеп, өзү бир кезде жашаган алыскы Фрунзе тарап тынымсыз өзүнө чакырып жаткансыйт. Көчөдө кыймыл көп, адамдар шашылыш жана көңүлдүү. Аларды кээде бир карап коюп, Эрмек жалгыз келаткан. Бир кезде ал башын көтөрө берип, аркы өйдөн кетип бараткан көңүлгө эң жакын караанды көрө калды. Жүрөгү ыйлуу түрсүлдөп, жатыркай сокту. Анара.
Ал тротуар менен элди аралап ылдамдай баратты. Башка жактагыдай эки жагын каранбай, бет алдын түз тиктейт. Ооба, эми ал башка жактык эле. Күрөң плашчан, ак ала жоолугунун учу далысынын жарымына чейин жеткен. Кантсе да ага эми сөзсүз жолугуш керек го. Анары. Ал жалт бурулуп жанаша түшкөн эрмекти көрүп, адегенде таң калып, анан сөз күткөндөй тиктеп калды. Саламатсыңбы Анары? Саламатчылык. Сен ушул жердесиңби? Ооба, бул жакка келгем. Күздөн бери мектептемин. Андан ары экөө сыпайы алжай сурашып, бирок эч кимиси өткөндөгүлөр жөнүндө батынып сөз козгой албады. Анарада көп өзгөрүү болгон, арыктап да кеткен. Ошентсе да жылдыздай сулуу көздөрү оттуу, сергек. Ал эрмекке анча бой салбай, эски тааныштардай урматтап гана тиктейт. Жана кимдир бирөөнү эстеп сагынып тургансыйт. Муну байкаганда эрмектин жүрөгү тилинип түшкөнсүдү. Кунт кое сууз түн тиктеп турду, эмне дээрин билбеди. Кандай сөз баштаса болот? Баары бир кечирим сураш керек, бирок көчөдөбү? Жүр үйгө, деди ага эрмек тиктеп туруп. Анан сууз жүзү күлүмсүрөйчү. Мейман болуп кет. Эрмектин үйү кашат жакта, эң четте эле. Экөө эми жакын жай баратышты. Анаранын өзү да кечиримдүү тартып калды. Качан кетесиң? Деди эрмек бир маалда басып баратып. 1-2 күн турарсың? Ооба, дагы 1-2 күн. Бул жакта болсо ушул, өзүң көргөндөй, жалык деле жок, деди эрмек акырын. Мен да эми жакында Фрунзеге кеткен жатам. Ошо боюнча келбейм го. Эмне үчүн? Бул жерчи? Анара токтой калды. Чиркин, биринчи сүйүүгө эмне тең келсин? Анара аны канчалык жек көрсө да, канчалык көңүлү калса да, акыры башкага турмушка чыгары анык болгондон кийин эрмекти акыркы ирет бир көрүп алгысы келип жүргөнүн мойнуна алды. Деги биринчи сүйгөнүң эмне иш жасаса да кечирбеске айлаң жок окшойт. Анан да ошол биринчи сүйгөнгө жетүү андан бетер мүмкүн эмес турбайбы? Анаранын көңүлү өксүп, жер карап унчуга албады. Унчукканда эмне демек эле? Эмне демек эле ал? Өзүң билесиң, деди эрмек басып баратып. Бул жерде менин жакын туугандарым деле жок. Фрунзеге барып окуумду улантышым керек. Эрмек чакан үйдө жалгыз жашайт экен. Эшикти ачканда андан ным, салкын жел согуп, бөлмө бир азга караңгылап барып жарыктанды. Терезеден эч нерседен бейгапар чачырап агып жаткан дарыянын чети көрүнөт. Кел отур, деди эрмек диванды көрсөтүп. Өзү да Анаранын жанына отурду. Эмне деп сөз баштарын билбеди. Мына Анара, чын эле Анара. Аны качантан бери күтүп, качантан бери жол карап эңсеп келген эле. Ушул жерде ушинтип отурса деп канча жолу элестетпеген. Мына эми ал, баягысындай эле токтоо, унчукпайт. Эрмек экөөнүн ортосунда эч нерсе болуп өтпөгөндөй салмактуу жөн тиктейт. Бирок ал бөлөк бирөөнүн жубайы болот. Мурункусундай, кадимкисиндей Карагулжада эми ал жашабайт. Удургулган армандуу көп ойлор толуп ташып, сөз айттырбай муңкантып, бир кезде Анаранын тизесине буулугуп ыйлап жыгылды. Ансыз да ал көптөн бери өзүнүн жаңылганына чыдабай аргасы кетип жүргөн эле. Өзүнүн колундай ынак, сырдана көрүнүп калган Анаранын жылуу манжаларын кыса кармап, ал ошентип көпкө өксүдү. Бул анын кечирим сурап да, экинчи кайрылгыс болуп, акыркы ирет коштошуп да жатыш эле. Бир жумадан кийин экөө эки тарапка биротоло кетишти. Карагулжада болсо, бул маалда жаз эми гана жаадырап, дарактар бүр ачып калган кез эле. Чыгарманын аягы.